Саламатсыздарбы? Мен бүгүнкү сабакта санарип технологияларды жана интерактивдүү методдорду колдонуп, заман талабы болуп жаткан 5E моделин пайдаланып, сабагымдын максатына жеттим. Эң алгач эле окуучуларды сабакка кызыктырып алуу үчүн баш катырма берип, алардын маанайын көтөрдүм. Баш катырманы ар бир окуучу кызыгуу менен, жүздөрүндө жылмаюу менен аткарып берди. Андан соң эле баалоо баракчаларын таратып алдым. Ар бир бала өзүнүн баалады. Себеби өзүн өзү баалаган бала өзгөнү да баалай билет. Тартип мыкты болгон жерде ийгилик жарата алабыз деп, алтын эрежени сабагыбызда кабыл алдык. Себеби алтын эреже биздин ийгиликке жетишибизге себепчи боло алат. Андан соң үй тапшырманы суроо үчүн PowerPoint программасында жасалган интерактивдүү улуттук баалуулугубузду сактаган көк бөрү оюнун ойнодук. Көк бөрү оюну менен катылган тапшырмалардын жоопторун чечкенге аракет жасадык. Ар бир окуучу көк бөрү оюнуна кызыгуу менен, шыктануу менен катышып жатты. Жаңы теманы ачып алуу максатында боз үйдө даярдалган көйгөйлүү суроону сунуштадым. PowerPoint программасы аркылуу интерактивдүү жасалган. Берилген суроого жооп берип, андан кийин жаңы теманы баштадык. Жаңы темада 5E моделин пайдаланып, изилдөө методун колдонуп, окуучулардын өзүнө тапшырма бердим. 5 мүнөттүн ичинде теманы окуп чыгып, алдыларына коюлган каражаттар менен теманы түшүндүрүп берүүнү тапшырма катары бердим. 2 топтон 2ден окуучу чыгып, жаңы тема боюнча түшүндүрүштү. Биринчи топ аба шарлары боюнча сүйлөсө, экинчи топ нерселердин суюктуктарда сүзүү шарттарын түшүндүрүп өттү. Мектебибизде заманбап технологиялар жана лабораториялык приборлор жоктугуна байланыштуу кадимки эле үй шартындагы буюмдар менен биз темабызды түшүндүрүп атты. Окуучулар өздөрүнүн оюн айтып, өздөрү түшүндүргөн темага мен кошумча иретинде кеңейтип, маалыматтарды берип, ар бир окуучу түшүнгүдөй билимди бере алдым деп ойлоймун. Андан сырткары өзүм дагы тажрыйба жүргүзүп берип, айырмачылыктарын көрсөтүп бердим. Берилген маалыматтарды ар бир окуучу жазып, далилдеп, текшерип, тажрыйбалар менен таанышып алдылар. Андан соң өтүлгөн жаңы теманы бышыктоо максатында өнүгүү иштеди окуучулар. 2 топтон 2 окуучу чыгып, маселе чечишти. Ушул эле теманы бышыктоо максатында PowerPoint программасында түзүлгөн интерактивдүү оюн социалдык тармактардан келген суроолорго жооп берди. Ар бир окуучу өздөрү каалаган тармакты тандап алышты. Мисалы, Facebook, WhatsApp, Instagramдан келген каттарга кызыгуу менен жооп берип атты. Ушинтип сабагыбызды аяктап, баалоо баракчаларына чогулттум. Баалоо баракчаларында окуучулар 4 жана 5 деген бааларды коюшуптур. Мен алардын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин айтып, арабызда канааттандырарлык жооп берген 2 окуучуну да айтып өттүм. Үйгө тапшырма